Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Темирландын кылмыш иши кайра каралат. 8 жыл мурун ал дөңгөлөк уурдады деп шектелген. Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Атажурт Кыргызстан партиясын административдик ресурс колдонуп жатат деп сындап чыкты. Атажурт Кыргызстан муну курулай каралоо деп жооп берди. Кечеги мекеним Кыргызстанда жүргөн, кечеги биримдикте жүргөндөр бүгүн Атажуртка келип туруп, Ташиев менен Зулушевдин атын сатууда. Косовода экинчи аял президент, 39 жаштагы юрист, парламенттин экс-спикери Вьоса Османини бийликке келди. Балканда жайгашкан Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган. Бүгүн азаттыкта мына ушул жана башка олуттуу жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Менин атым Жазгүл Эмгембердиева. Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулунун кылмыш иши кайра каралат. Бүгүн Бишкек шаардык соту Ташиевдин уулу Темирлан Ташиевге козголгон кылмыш ишин кайра кароо үчүн Октябрь райондук сотуна жөнөттү. Мындан 8 жыл мурда Бишкектин Октябрь райондук милициясы Темирлан Ташиев уурдоо максатында автомашинанын дөңгөлөктөрүн чыгарып жаткан жеринен кармалганын, кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Кийин ишти териштирүү токтотулганы белгилүү болгон. Камчыбек Ташиевдин башка бир баласы, 27 жаштагы Таймураз, Жалал Абад шаардык кеңешине депутаттыкка ат салышууда. Ташиевдин өзү баласынын бул чечимин кубаттаган болчу. Ал эми Темирлан Ташиев тууралуу жаңылык Азаттыктын соц тармактарында кызуу талкууланып атат. Колу туткак болсо да, улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын баласы уурдасын. Сүттүн акты бактап берет да, дөңгөлөктү чыгарбай эле өзүнүн дөңгөлөктөрүн салып берип аткан. Эми Ташиевдин баласы дөңгөлөк уурдайт беле, жокту билбей чоңойгон бала. Эптеп бир нерсе табыш керек болуп атабы? Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Корольдугундагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов азаттыкка коронавируска каршы Кыргызстанда жүрүп жаткан эмдөө боюнча маек курду. Биз менен түз байланышта азаттыктын кабарчысы Марат Тагаев турат. Марат, Эдил мырза менен болгон интервьюнун негизги мазмунуна токтоло кетсең. Рахмат Жазгүл. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов 8 күндүн ичинде 560 адамдын эмдөөдөн өткөндүгүн өтө кабатырлануу менен кабыл алып жаткандыгын айтты. Ал Улуу Британиянын жарым калкы эмдөөдөн өтүп калгандыгын билдирип, Кыргыз өкмөтү Саламаттыкты сактоо министрлиги тез аранын ичинде эмдөө боюнча алгоритмди алмаштырып, эң биринчи кезекте кары картаңдарды жана оорукчандарды эмдөө керектигин билдирди. Албетте вакцинация мурункудай мындай эмдөө жанагындай поликлиникаларда уюштурулбайт. Биз азыр чет өлкөлүк тажрыйбаны эске алсак, бул албетте керек болсо стадиондордо, чоң спорт залдарда, чоң мындай бир чоң бир атайын палаткаларды жайылтып, таза абада көрүп атабыз, мисалы Батышта, башында мына Корея, Японияларда керек болсо жанагындай машинеден чыкпай, ошол машинеде парковкада айдап келип сайдыртып атканын көргөнбүз да. Ошондуктан азыркы учурда балким биздин өкмөт өткөзүп аткан мындай саясат жанагындай эмдөө мындай тар бир чөйрөдө, мурунку бир кабинеттерде, поликлиникаларда уюштурбастан башка атайын бир жайларда чоң бир маалымдоо компания менен бирдикте өткөзүлүшү керек. Кыргызстанда эмдөөдөн чочулоо күч болуп турган учур элчи Эдил Байсалов эмдөөдөн өтпөн ден соолукка гана коркунучтуу эмес, Кыргызстандын калкы чет мамлекеттерге чыга албай калуудагы коркунучу бар экендигин белгилеп өттү. Вакцинация жок болгон жерде жанагындай мутациялар көп болот экен. Ошондой мамлекеттерге туристтер да барбайт, бизнесмендер да барбайт. Анан ошол мамлекеттин калкы дагы эч жакка чыга албай калат, кызыл тизмеге түшүп калат деген коркунуч өтө мына азыркы учурда бар. Ошондуктан бул жалпы улуттук вакцинация биздин эле өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, бирок кандайдыр бир дагы чоң бир улуттук кызыкчылыктарыбызды эске алып, эртеби кеч, бирок эрте биз бул вакцинацияны өтүшүбүз керек. Эдил Байсаловдун вакцинация боюнча берген кеңири интервьюсун Азаттыктын сайтынан окуй аласыздар.
Жазгүл. Марат, чоң рахмат, биз берүүнү улантабыз. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине мониторинг жүргүзүп жаткан жалпы иш коомдук фонду саясий партиялардын жергиликтүү кеңештерге күрөш Ош шаарында курч өтүп жаткандыгын белгилеп, укук коргоо органдарына түштүк аймактарын өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштап жатат. Мониторинг 15 марттан 4 апрелге чейин жүргүзүлгөн. Анда жергиликтүү кеңештерге конкуренция кызуу болгондуктан добушка коюлган дагы бир маселе баш мыйзам боюнча референдум коомчулуктун көңүл сыртында калган. Кененирээк Кундуз Азарбекова. Улуттар биримдиги саясий партиясынын жетекчиси Мелис Мырзакматов ушул жекшембиде Ош шаарынын Борбордук аянтында эл менен жолугушкан учурда Ата журт Кыргызстан партиясын административдик ресурс колдонуп жатат деп сындап чыкты. Былтыр октябрь айында так ошол административный ресурстан элдин толкуну, элдин кыжырдануусу Жээнбековду эрден тактыдан шыпырып түшпөдү беле? Административный ресурс эң көп колдонгон ушул Ош шаары болбоду беле? Ошондо могу жерде жалданган эл мэр менен губернаторду кууп чыгып үйүндө үңкүйүп отуруп калбады беле? Мына мугалим калбады, башкасы калбады. Туура айтып атышат. Биринин да сүрөтү жок. Бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Илип кой сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да. Кечеги мекеним Кыргызстанда жүргөн, кечеги биримдикте жүргөндөр бүгүн ата журтка келип туруп, Ташиев менен Зулушевдун атын сатууда. Ата журт Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү муну курулай каралоо деп сыпатташууда. Сын дооматтар бул факты жок деп эсептейм. Анткени биздин партия Ата журт Кыргызстан саясий партиясы бүгүнкү күнгө чейин бүт мыйзамдын гана жолуна кетип жатканы мунун баарын жашоочуларыбыз жана шайлоочуларыбыз буга күбө. Ош шаарында саясий күрөш курч жүрүп жатканы жалпы иш коомдук фонду жүргүзүп жаткан мониторинг учурунда да байкалган. Анткени ал жерде партиялар өзүнчө лагерлерге бөлүшүп алышып, бири-бири менен өтө мындай курч, кооптуу мыйзамдарды жүргүзүшүп, бири-бирин жамандаганга чейин барып атат, бири-бирине арызданып атышат, коркутуулар дагы жүрүп атат. Ошондуктан Ош шаарында мындайча айтканда кооптуу абал түзүлүп калышы мүмкүн. Андыктан фонд укук коргоо органдарына түштүк региондорун өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштады. Фонддун өкүлдөрү агитация, экономикалык каатчылык, кымбатчылык жана коронавирус пандемиясы шартында жүрүп, эпидемиологиялык кооптуу абал түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Байкоо башталган 15 марттан бери өлкө боюнча олуттуу 34 мыйзам бузуу катталып, анын 12си добуш сатып алуу, 7си административдик ресурсту колдонуу, кысымга алуу, коркутуу окуялары. Кээ бирлер сырттан байкап түшүнбөгөндөр ойлойбуз, буларга айлык деле төлөнбөйт экен. Эмнеге мынча өлүт алып катышып атат деп. Эгер чын түшүнө келсек, жогорку кеңештин депутаттарына деле айлыктын кереги жок. Буларды кызыктырган чоң маселелер бар. Ресурстардын бөлүштүрүүсү, финансылык, фискалдык, ар кандай башка маселелерди так ошол кеңештер чече алат. Фонддун өкүлдөрү Ош жана Бишкек шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы күзгө белгиленген парламенттик шайлоого даярдык маанисинде кабылданып жатканын байкашкан. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча добуш берүү 11 апрелде чогуу өтөт. Партиялар 7% барьерден өтүшү зарыл. Кундуз Азарбекова, Даврат Игамбердиев, Нурлан Тасмаев, Азаттык. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер атсалышып жатат. Айрым партиялардын арасында жек жаат, тууган туушкандык байланыштар көп. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынан баштасак, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Кунгантиев ушул партиянын катарынан шайлоого оратат. Ал мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин агасы, экс башкы прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошевдун жубайы Рыскүл Акимжанова да Кыргызстан элдик демократиялык партиясынан талапкер. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев төрагалык кылган Ынтымак партиясы да мындай байланыштардан куру эмес. Марлен Маматалиев өзү кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиевдин уулу.
Парламенттин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы шаардык кеңештин депутаты Наргиза Жолдошбаева да ынтымактан талапкер. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова да ушул партия менен шайлоого баратат. Партияда депутаттардын кыздарынан башка да талапкерлер бар. Мисалы, Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгуналы Абдрайымовдун уулу Акжол Абдрайымов. Белгилүү олигарх Аскар Салымбеков түзгөн Эмгек партиясында анын агасы экс-депутат Мамытбай Салымбековдун уулу шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков бар. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун бир тууганы шаардык кеңештин депутаты Асель Пирматова да Эмгектин катарын толуктады. Республика партиясында 3-чү катарда Марат Аскеров турат. Аскеров депутат Гүлкан Молдобекова менен Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы башчысы Мирбек Асанакановдун уулу. Жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдында гана пайда болгон Ата журт Кыргызстан партиясында премьер-министр Улукбек Мариповдун кеңешчиси экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин уулу Тимур Осмоналиев бар. Ушул партия менен Жалал Абад шаардык кеңешине улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев да шайлоого катышууда. Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кара чечекей уулу Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Улуу журт партиясынан шаардык кеңешке шайлоого ички иштер министринин мурдагы орун басары ушул тапта абакта жаткан Курсан Асановдун кызы Элнура Асанова катышууда. Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстандын коммунисттердин партиясынын тизмесин анын лидери экс-депутат Исхак Масалиев жетектеп баратат. Өзү төрагалык кылган партиянын катарында кызы Каныкей Масалиева бар. Президент Садыр Жапаров УКМКга 2010 жылы болгон июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү тапшырды. Эл аралык мамлекеттик депутаттык комиссиялар буга чейин иликтеп, жыйынтык чыгарган 11 жыл мурунку когалаң кайра каралмай болду. 400дөн ашык адам каза болгон когалаң 7 апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт бийликте турганда болгон. Ошол себептен Ош окуясын качкын президент бакиевчил реваншист күчтөр уюштурду деген көз караштар бар. Ошол эле кезде жаңжалды чет мамлекеттеги 3-чү күчтөр маңзат соодасын көзөмөлдөгүсү келген криминалдык топтор ишке ашырган деген пикирлер да жок эмес. Алдыда башка кабарлардын сабы. Өзүңүз көзөмөлгө алам дегенсиз. Президент Садыр Жапаров Баткен районундагы Каса Миң долбоорун алкагында жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдаланууна капсула салуу аземине катышты. Каса Миң жай мезгилинде Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан менен Пакистанга электр кубатын экспорттоону камсыз кылчу долбоор. Ошол эле малда, ушул тапта Кыргызстандын өзүндө электр кубаты жетишпей, Казакстандан кымбат баада сатып алууда. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан аз. Азыркы тапта ал 8,5 миллиард куб метр. Депутат Рыскелди Момбеков Кумтөр кениндеги 1997 жылдан 2000 жылга чейин казылган алтындын көлөмүнө байланыштуу өкмөт эки башка маалымат берип жатканын билдирди. Анын ырасташынча Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы бул жылдары Кумтөрдөн 409 тонна алтын казылып сатылган деген. Ал эми өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети болсо 410 тоннадан ашыгыраак алтын казылган деп көрсөткөн. Жакында Кумтөр кени боюнча жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн. Бишкектин борборунда ит кабып алган 12 жаштагы баланын абалы азыр канааттандырарлык. Бул тууралуу өспүрүм түшкөн балдар ооруканасынан кабарлашты. Интернетке тараган видеодон көчөдө бараткан окуучуну ага арач болгон аялды ит талаганын көрсө болот. Иттин кожоюну ага ээ боло албай калганы да көрүнүп турат. Окуя 1 апрелде Абдрахманов менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Милиция майда бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Бирок азырынча иттин ээси табыла элек. Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы, ардагер журналист Жаркын Суран кызынын сөөгү 4 апрелде Өзгөн районунун Тоо Дыйкан айылында жерге берилди. Ал 66 жашында узак оорудан улам көз жумган, өткөн жылы октябрь айында жүрөгүнүн операция болгон. Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипович баштаган расмий адамдар кол койгон көңүл айтуу катында чыган журналист жана жазуучу Жаркын Суран кызынын жаркын элеси элибиздин эсинде бекем сакталат деп айтылат.
Блогер Эрулан Коколов Нарын райондық ички иштер бөлүмүнө көбө катары сурак берип чыкты. Ал YouTube'да Неса берүүсүн алып барат. Эрулан Коколов тууралуу милицияга топ-ночь деп аталган компаниядан арыз түшкөн. Ушул күнү шаардык милициянын имаратынын алдында Коколовду колдогон жүздөй адам чогулду. Алар блогерге арызданган компаниянын жетекчисинин аты жөнүн айтууну талап кылышууда. Арызданган компаниянын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Дагы келеспин арынга съемка кылып дейм. Монда элим күтүп турса келем да. Косовода экинчи аял президент ишке киришти. Казакстанда коронавирустан бир күндө 20 адам ажал тапты. Душанбе Москва аба каттамы ачылбай калды. Алдыда мына ушул эл аралык кабарлар тууралуу кененирээк айтып беребиз. 4 апрелде Косово парламенти 39 жаштагы юрист парламент спикеринин кызматын аркалаган Вьойса Османини жаңы президент кылып шайлады. Добуш берүүнүн экинчи айланпасында аны 120 депутаттын 71 колдоду. Эгерде парламент 5 апрелге чейин президентти шайлай албаса, анда кезексиз парламенттик шайлоо дароо дайындалмак. Балканда жайгашкан Косово 2008-жылы Сербиядан көз карантысыздыгын жарыялап, аны 100дөн ашуун мамлекет арасында АКШ Евробиримдиктин көпчүлүк мүчөлөрү расмий тааныган. Ал эми Кыргызстан бул тизмеде жок. Казакстанда коронавирустан бир күндө 20 адам ажал тапты. Коңшу мамлекеттин бийлиги өткөн 2 суткада вирус 1921 адамдан аныкталганын 5 апрелде билдирди. Өткөн ишемби күнү өлкө боюнча COVID-19 кесепетинен 20 киши каза тапты. Анын 18-нен коронавирус чыкса, калгандарынан пневмония аныкталган. Ошондой эле Казакстанда коронавирустун мутациялаган түрү жайыла баштаганы да катталган жана өлкөнүн айрым аймактары кызыл зонага киргени жарыяланган. 3 апрелге караган түнү Душанбеден Москвага учкан орусиялык UT Air авиакомпаниясынын туруктуу авиакаттамы үзгүлтүккө учурады. 200 тажик мигрант ара жолдо калды. Буга чейин Тажикстан менен Орусия ортосундагы туруктуу авиакаттамдар 2 апрелден тартып калууна келери кабарланган болчу. Ага ылайык орус паспорту жок тажик жарандары 1 жылдык тыныгуудан соң Орусияга тоскоолдуксуз уча ала турганы айтылган. Бирок эмне себептен Москва өз чечимин акыркы маалда өзгөртүп жибергени азырынча белгисиз. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын веб-сайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы ушуну менен бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.